Salam dostlar, biz Türkiye'nin Samsun şaharındayız. Bu yerde hafta salonuna gelip bir maşinanın çöndökö sala keteyin dep. Az bu jakты көрө турган болсок, көпчүлүгү бул жердеги машиналардын көпчүлүгү Range Rover'ler экен да. Объемы аябай чоң машиналар экен. Porsche'ler турат. Range Rover алайын десем, бизде азыр Кыргызстанда аябай бензин кымбаттап атат. Mercedes эле алат окшойм мындайчы. Бул жерде BMW бар экен. Бул жерде ушундай сол машиналар бар экен. Бул жакта Audi'лерди дагы бир эметеличи, көрөлүчү. Бул жерде Volvo деген машина бар экен. Мынакей. Volvo'nун ушул бизге аябай керектүү да ушул машиначы. Биринчи асты бийик экен. Анан тоо ташка деле кете берет. Мына Audi'нын корозу бар экен бул жерде. Audi. Бул жерде биздин машина базардагыдай болуп эмелерин жазбаптыр. Мындай мүнөздөмөлөрүнчү. Ошон үчүн мүнөздөмө бере албайт экен. Дагы бул жерде дагы бир Audi. Мынакей. Ушундай сонун машиналар экен. Көпчүлүгү Range Rover'лер аябай көп экен бул жакта. Мен Түркияга келгенде аябай мындай байкаганым, биздеги машиналарга караганда бул жактагы машиналар башкачараак болот экен бир азчы. Европага жакыныраак болгондуктан же акыркы үлгүдөгүсү алып келишеби? Билбейм, бизде Кыргызстанда жүргөн Мерстерге караганда, Кыргызстанда жүргөн Audi'лерге, BMW-ларга караганда бул жактагылардыкы башкачараак болот экен. Чын. Жанагы Hyundai Getz'тер жүрөт да, ошолор башкачараак экен да, мындай Volkswagen'дер жүрөт. Кузовтары башкачараак. Же бизде Кыргызстанда алар бар элек ушундайбы, билбейм, айтор. Ушундай автосалондо мына азыр мынакей. Артында не машина экен? BMW экен. Каралаш мордасын. Эркекче машина экен да. Ол жерде тетиги эфендим мага айтып атат, тартпа депчи. Мен бирок баягы эле көктүгүмө салып, бул жер коомдук жай, общественный место деп эле тартып атам. Assalamu alaikum. Kutmandu, tağınız menен. Siz bul jakta işteysizби? Bul jakta işteysizби? Siz bul jakta işteysizби? Men Kırgızstandan geldim. Teknofest festivalga. Bişkekten geldim. Bul jaktı maşinаны tartıp alsam bolобу? Машиналарды тартсам болобу видеого? Болбой be? Men тартам эле, брат. Общественный место бул жер. Азыр мен законду алып чыгам, болбосочу. Айттым, болбойт деди, бирок мен көктүккө салып тартып атам. Чынбы, эркекче эле. Же болмак белем, туурабы? Мынакей, Volvo. Четыре экен. BMW-нын корозу турат го, корозу. Ол жерде дагы Audi. Алачы, мощный машина экен. Hilton деген мейманканада жайгашканбыз биз. Тиги бул жерди кайтарган Түрк эфендим айтып атат. Бул жерди тартпа депчи. Мен айттым, энең тартам брат, неле болтасың депчи. Койчумбу депчи. Караңыз, тиякта турат. Тартпа депчи. Брат дүрүм деген жок да, келип түшүндүрүп айтты. Бул жер тартканга болбойт депчи. Анан мен айттым, брат, общественный место тартам депчи. Десем, мен тилиме түшүнбөдү окшойт. Тентекке теңелбей эле коеюнчу деп кетип калды. Ошондой. Могул жерде бир сулуу кыз турат, ошо кызды дагы бир көрсөтүп коеюнчу. Мына мындай бир кыз турат. Бул кыздын атына таанышабыз барып. Саламатсызбы? Исмиңиз ким сиздин? Түрксүзбү? Исмиңиз ким, исмиңиз? Суде. Бул жерликсиз? Мен Кыргызстандан келдим. Кыргызстандан. Teknofest'e geldik. Teknofest yaktı. Ayvay sonu. Ben de görevliyim orada.
Aa, Evet. Хелтонда жаттыңыз бұл жақта? Efendim? Бұл жақта жаттыңыз ба Хелтонда? Siz de geldiniz he? Evet. Рахмат. Шындай. Бұл біз жатқан гостиницада жатқан екен да. Бұны көрбей қалған екенбіз де кешінде. Көргенімізде жақсы болмау екен да. Қаршылығымыз сөйтіп çok өтпей екенбіз. Boyaqta bir küçük жүреді. Қой, брат. Шындай. Ерте менен ерте тұрып алып деп, елдерге сайылып жүрөм да. Негізі жашоодо эч нерсеге өкүнбөй жашоодо күлүп жашаш керек да, ошондо жашоонун даамын, бактылуулугун сезесиң анан бирөөнүн ийгилигине, бирөөнүн жасап аткан жумушуна көз артпаш керек. Себеп дегенде Кудай ар бир адамга ар башка тагдыр берет да. Ал жакта дагы бир сулууңуз келип атат. Буларды кечинде эмнеге көргөн жокпуз дейм да гостиницада. Кечинде гостиницада көргөнүбүздө жакшы болмок экен да. Сүйлөшүп, чайпай ичмек экенбиз. Ушундай достор, Түркиянын эртең мененки таңы. Самсун шаары. Бул жакта биз жаткан мейманкана Хелтон деген. Ошол достор.